Өзүнүн аткаруусундагы чыгармалары менен сыймыктанган Дайыр Исмадияров көпчүлүк аны үнү жок, ырлары жакпайт дешет. Бирок үнүм, талантым, аракетим жок болсо, мен сахнада 7 жыл кармалбайт элем деген ырчы аракет жана эмгектин артынан жетишкен ийгиликтерин эл менен бөлүшүү үчүн 4 октябрда Бишкектеги спорт ордосунда алгачкы жеке концертин өткөрдү. Мына қазір Дайырдың концертіне келген елдерді көрдік, сырттан учурда Дайыр катуу даярдык көрүп жатат. Жүрүстө не кылып атканын көрөлү. Потом. Даярдыктар кандай? Мен азыр жуунуп таранабайын, анан сөзсүз түрдө жолугушабыз, шаршап атабыз, жетишпей атабыз. Ырчынын бул күндү тандап алгандыгынын себеби анын эң алгачкы чыгармасы дал ушул күнү жарык көргөн экен. Жаңдан сахнага аттанган ырчыда эле толкунданып жатам деген Дайыр концертке май айынан бери даярдык көрүп, мыкты деңгээлде белгилөө үчүн болгон аракетин, каражаттын жумшаганын айтып, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алганын кошумчалады. Толкунданып турам, бутум калтырап, кадимкидей титирип атам, себептен бул аябай жооптуу нерсе мен үчүн. Концерттин алдында ошол маданият министрлигинен чалып, ушундай сага концерттин алдында сюрприз кылалы дегенбиз деп чалышты. Мен үчүн аябай чоң күтүлбөгөн сюрприз болду. Аябай ыраазымын. Эми бул мен ойлойм, бул наамдан кийин дагы бул аванс боюнча берилсин мага. Кийин дагы талкырпай иштеп, дагы мыкты чыгармалар жазганга аракет кылабыз. Спорт ордосунун каалгасын аттаганда эле көзгө сахнадагы чоң экран урунду. Залдын 60% ээлеген көрүүчүлөр да мына ошол кооз көшөгөнүн артынан Дайырдын чыгышын күтүшүп, үмүттүү карап отурушту. Ошентип белгиленген убакыттан жарым саат өтүп, көшөгөнү Дайыр Исмадияров ассаламу алейкум деген ыр менен ачып берип, бул күн Курманайт майрамына туш келгендиктен концертте улуттук кийим кийишкен кыздар борсок менен каймак көтөрүп чыгышып, көрүүчүлөргө даам сыздырышты.
Демеде концертти бир эле алып баруучу башкарса, мында Анжелика, Юлия Руцкая менен Максат Давранов аркалашып. Конок болуп келишкен ырчылар Динара Акулова, Өктүм Сапарулу, Аваз Акимов, Айпери Сыдыкова, Данияр Эрматов, Мери Шакулина, Кейжел Мурат жана Добулбас тобуна микрофон сунуп, ырларына кезек берип куттуктоолорун айтып жатышты. Дайырдын бир жакшы сапаты бул аябай чыдамкай, эмгекчил, адамкерчиликтүү, кичипейил бала. Ошондуктан мен чын жүрөктөн Дайырды колдоп бүгүн чыгармачыл кечеси менен куттуктап келгенбиз. Мен Дайырды кара көзүм деген ырдан баштап жаздым. Анан канча экен так билбейт экен, бирок көп эле ыр жасап жүрдүм. Анан чыгармачыл кечеси менен куттуктайм биринчиден. Ama büyücür aşkımday Ayga çok olacak kanday Ben seni istiyorum Yazımdan atkanday Bulbul gülüm kapkanday Ayga çok olacak kanday Ben seni istiyorum Дайырды бүгүнкү чыгармачылык кечеси менен куттуктайбыз. Азыр буйруса Дайырдын бул сахнада орду чоң. Орду кандай экенин конок болуп келген ырчы досторунан эле көрүп турсак, мындан да даражасы бийик болуп, чоң ийгиликтер жарата беришине тилектешмин. Мен да ошо Айпердин айткан сөзүнө кошулам. Деги эле бүгүнкү күн Дайыр үчүн чоң, кандай десем, майрам десем болот. Себеби бүгүн төш белгисин да алыптыр. Маданияттын мыкты кызматкери деген ушул учурдан пайдаланып куттуктап кетем. Aklımdan gülü açılandan beri Yüreğimden özüm tutup tapkansın Sürdüm senden canı hiç kim ayda eray Suyum degen sözü algaç aytkanı Akbar dilek canı Atır şakirdanı Yüreğimde yaşaysın Mahabbatı sağlıklı Yıldızlar birlikte yansın tövünü Дайыр досумду бүгүнкү кечеси менен куттуктамакчымын. Ага биринчиден ден соолук, анан ар дайым өмүрү узун болсун демекчимин. Чыгармачылык ийгилик, ар дайым ар баскан жолдорун ийгиликтер коштоп жүрсүн.
Концертте Дайыр 7 жылдан бери аткарып келе жаткан чыгармаларын сахналаштары менен дуэт трио болуп ырдап чыкты. Андан соң ырчы баятан бери алыста көз салып, карап отурган кадырлуу коноктордун бири апасына ыр арнап гүл сунду. Aktasam didar sütümdü senin bağlarla. Dünyam benim baylığım sen altın apa. Canımcı bozma kirpigime yumurtara. Nimetine yaşlıktı bana kalar. Бала кезден эле ийгиликке жетишим керек деп көп аракет кылдым деген Дайыр Исмаджаровдун эмгегинин акыбети кайтып, өзүнүн көрмандарын, угармандарын таап, кыргыз элине тааныл алды. Көрмандар демекчи, алардын катарын толуктаган ырчы актриса Гүлнөр Асанова да кесиптешине жумшак оюнчук тартуу кылды. Tadına bulup gözlerime görünmesin. Apakay bulup bir özün çöçürüp gözün sultanım men. Oy gölün açamınımın asılım acızımı. Cildizimday cimındaysın göz altında. Taptansın sen mahabbatın bulağında. Arbalık men bir özündün kucağına. Bayramın tuzağına. Kara gözüm tarihinin ayranamın. Kara gözüm gündüm olup tadınasın. Sezimlerin uçasa ağolun. Yürügümde sensin benim mahabbatım. Nedendir beni kıynadı. Sevdim bir o vakit tapadı. Yürümün kıynalı azaphanen battı. Aksiyonun tankana sattı. Hali gibi çürüktüm dahi. Başıyıp çarşayımı taqdirdin жазғанды. Чыгармачылык оңой жумуш эмес, абдан түйшүктүү. Өз кесибин сүйгөн адам гана чыгармачылыктын ысык сууна чыдай алат деген Дайыр Исмаджаровдун 3,5 сааттан ашык созулган жеке концертинин көшөгөсү Ананай аттуу чыгармасы менен жабылды. Жағым сен аңғаны, жағым білмейді